Көңілді жігіттер лигасы тартуулайт. Сені бүгінден кейін жеркегіміз же қызымыз деп жарайды. Ош шаардык маданият башкармалыгынын колдоосу менен лигада кезектеги оюн. Тайпалык баскыч 12 команда жекеме-жеке бири-бирине каршы беттеш өткөрөт. 10 май Ош улуттук драм театры. Башталышы 19:00. Башкы демөрчү Айба Мол соода борбору. Алып баруучу Кадыр Жарматов. Маалымат үчүн 0704 88 70 98 нөмүрүнө кайрылыңыз. Кимге ким каршы ойнойт? Өткөрүп жибербеңиз. Лигаларында жалаң айымдардан командалар көп чыгат. Кудайга шүгүр, бизде дагы дал ошондой командалар бар. Алдыңыздарда Girl Style командасы. Буга чейин балдар сахнага чыгып кыздар жөнүндө тамаша ойночу эле. Ооба. Бүгүн биз керек болсо балдар жөнүндө тамаша ойнойбуз. Кыздар, мен айтам. Айт. Дайыма кыздар көчөгө мини юбка кийип чыкканда балдар шылдыңдайт. Шылдыңдаган балдар керек болсо ошо мини юбканы бизге берилгени үчүн, Ооба. кыздарга жарашканы үчүн кийесиз, чынбы? Чын. Мисалы эркек кишилерге мини юбка берилгенде эркек кишилер киймек. Допустим, Кадыр ака кийип калса кандай болмок? Кандай болмок? Кыздар элестеткиле, мынерден мини юбка кийип алып Кадыр ака трибунада. Кадыр next to? Олей. Кыздар, алго мейли. Ошол эле кыска мини юбканы Икрам ака кийип калса кандай болмок? Кандай болмок? Гамаш бийиндагы мини юбка кийчү эле. Гамашты каяктан чыгардың? Икрам аканын буту гамаждан айырмасы жок. Жүн басып кеткен ғой. Кыздар, азыр балдар өздөрүнчө кыйын болуп, өздөрүн арстанга тең болуп турду. Илгерки арстандар түшүнсө болот, 80 жылдап, 90 жылдап арстандык кылышкан. Азыркы эркектер 90 жаш бул жакта турсун, 30 жылдан кийин эле үйлөнгөндөн мышык болуп калтасыңар го. Кыздар, Кудай буйрса, Баткен тынч болуп турса, биз быйылкы сезондо чемпион болобуз. Жумагүл, биздин чемпион болушубузга Баткендин эмне тиешеси бар? Эмнен карасаң, Кудай сактасын, эртең кокус Баткенде бирдек болуп калсачы, дагы тарнадан чыгат. Баткенде мындай болтат, Баткенде карабайсыңар, матата, чыгып алып ушул жерде ыйлайт го. Как будто бир калыстарто кубок берип койсо, Баткен тынч болуп калчудай. Эми Элда түшүнүп атат окшойт а? Негизи айтамдан, базар жок, кыздар биз эле Баткенге күйөбүз. Баткенге биз эле баргыбыз келет. Бирок кыз башыбыз менен Баткенге бара албасак не кылайлы туугандар? Чын, ооба. Жумагүл, эми дастанда түшүнүп коюш керек да. Дастандагы бизге ошо бара албагандыктан бул жака чыгып айтып атпайбы? Чоң рахмат. Алдыңыздарда жалаң айымдардан түзүлгөн кыздар командасы, биз баштайбыз. Кыздар, Girl Style! Балдардын кыздарга айткан дежурный сөздөрүнүн коллекциясы. Жаным, сага чейин эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин. Мен бир эле сени сүйөм. Коркпой тер, үйлөнгөндөн өзүм октолом. Өзү башка жумуш кылам. Таксист болуп бош убактымда эле иштеп коем. Азыр жаңды болуп калсам, эмне кылат элең козу? Өзү вообще ичпейм деген. Тойлордойм анча-мунча ичип коем. Анда да өзүм билеме. Өзүчү кыздарга такыр барбайм деген, атайын сен үчүн спорт зал таштап келбедиңер.
Негизи көңүлдүү жигиттер бул бир үй бүлө. Мына ошол үй бүлөгө кичинекей эркелеп турганга кыздар керек. Эми бул жерде жалаң балдар, ал эми биз кыздар тазалыкты камсыз кылып шыпырып тазалап турабызбы дейм да. Жумагүл, бул жерде бир эле биз кыздар командасы эмеспиз. Бизден сырткары элдин кыздары дагы бар го. Элдин кыздары балдардан өткөн полит жашайт. Кыздар командасы алды. Айва Мол көп тармактуу соода борбору. Бул Ноокат шаарынын бардык тургундарынын жана конокторунун муктаждыктарын канааттандырууга багытталган чоң долбоор. Соода борбору борбордук базардын жана шаардын бардык негизги административдик мекемелеринин жанында жайгашкандыктан кардарлардын жогорку өтүмдүүлүгүн камсыз кылат. Шаарда мындай эл аралык класстагы имараттардын жоктугу жаңы соода борборуна чоң кызыгууну жана адамдардын агымын камсыз кылат. Алюминий профилдерин колдонуу менен жасалган заманбап фасад, энергияны үнөмдөөчү көп функционалдуу айнек терезелер, дуалдары жогорку сапаттагы материалдар менен жылууланган Айва Мол соода борбору шаардын чыныгы кооз жерине айланат. Бардык 6 кабаттагы панорамалуу терезелер күндүзү бүтмейкиндикте күн нуруна толтурса, ал эми имараттын түнкү жарыктары элдин көңүлүн буруп, шаар тургундары менен конокторунун массалык сейилдөө борборуна айланат. Ушул деңгээлдеги башка борборлор сыяктуу эле Айва Мол соода борборунун унаа токтотуучу жайлары болот. Коноктордун унаа токтотуучу жайына 100гө жакын, ал эми жер астында 44 унаа батат. Жер астындагы унаа токтотуучу жайга электр унааларын тез кубаттоочу станция орнотулат. Бардык 6 кабатта ыңгайлуу жана тез жүрүү үчүн жогорку ылдамдыктагы жана үнсүз эскалаторлор, травалаторлор, лифттер жана тепкичтер орнотулган. Соода борборунун ички жасалгасы эл көп чогулган жерлер үчүн эң акыркы стандарттарга жооп берет жана ыңгайлуу коопсуз чыгууларга ээ. Ар бир ири соода комплекстериндегидей эле эң популярдуу жерлер бул фуд корт жана балдар аянтчасы. Ноокаттын тургундары жана коноктору эң даамдуу тамактарды ырахаттануу менен татып, бир чыны кофени ичип, балдарга майрам тартуулай алышат. Биздин коноктор шыктануу жана адаттан тыш эс алуу жайына айланган заманбап террасадан күндүн батышына жана тоолордун кооз көрүнүшүнө суктанышат. Ошондой эле конокторду бардык керектүү нерселер менен камсыз кылган супермаркет үчүн бөлмө бар. Борбордун аймагынын чоң үлүшү кийим-кече, бут кийим жана башка товарлардын брендтик бутиктери катары бөлүнгөн. Соода комплекси шаардыктарды премиум жана сапаттуу массалык базар товарлары менен камсыз кылат. Азыр бардык брендтер бир чатырдын астында чогулушту. Тиричилик техникалары, уюлдук телефондор жана аксессуарлар дүкөндөрү да борбордун бир кабатында өз аянттарын ээлейт. Соода борборунда түрдүү банктардын филиалдары ачылат. Бул кардарлар үчүн сөзсүз түрдө жеңилдик болот. Анткени имараттан чыкпай эле өз банкыңызга баруу абдан ыңгайлуу. Тейлөө борборлору жана уюлдук операторлорда өз кызматтарын сунушташат. Конференц зал жана түрдүү компаниялардын кеңселери шаардын бизнес процесстеринин өзөгү болуп калат. Мындан тышкары Айва Молдо коворкинг зонасы болот. Анда чыгармачылык мейкиндикти пайдаланып, жаңы идеялар менен шыктанышат. Фитнес зал болсо спортко жакын, машыкканды жакшы көргөн шаар тургундарын чогултат. Аптека, акча алмаштыруу жайы, бул кызматтардын ар бири Айва Молдон өз кардарын табат. Коноктордун ыңгайлуулугу үчүн эне жана бала бөлмөсү жана намазкана каралган. Имараттын концепциясын иштеп чыгуучулары борбордун коноктору өз убактысын бул жерде ыңгайлуу өткөрүшү жана бул жерге бир эмес, көп жолу кайтып келүүсү үчүн ар бир майда чүйдөсүнө чейин ойлонушкан. Соода борбору түрдүү мазмунуна байланыштуу төлөмгө жөндөмдүү аудиторияны чогултат. Бул болсо, соода борборунда бизнес баштоого түрткү берүүчү факторлордун бири. Жаңы, заманбап, жакшы жабдылган борбордун 6 кабатында ири инфраструктура түзүлөт. Айва Мол шаардагы жана райондук деңгээлде эң ири соода борбору болот. Айва Мол соода борбору. Бул сиздин бизнесиңиз үчүн даяр стартап. Сөзсүз орун алганга жетиши. Кийинки команда алдыңыздарда Ош мамлекеттик университетинин атынан элдин кыздары командасы. Салам айтам Алатоонун кары болуп, салам айтам Памиралай суусу болуп, салам айтам комузумдун көзү болуп,
салам айтам чоңалайдын кызы болуп. Ушунча болду эми чоңайдын кызына грамота берип койбосок болбойт, ай? Койгулачы, кыздар, не болуп атасыңар? Бул жер силерге адабият кечеси беле. Бул жер көңүлдүү жигиттер дейт. Бизге юмор керек, юмор. А бизде юмор жок да. Юмор жок болгону менен кыздар, зато кубок ала турган бакталар бар. Андай болсо, Кадырка менде сонун пактар айтып көрбөймбү? Шунча жигиттин сүйөм деген сөзүнө караганда, Кадырканын бир элдин кыздар деген сөзүнө жетпей. Мен Кадыркага арна ыр жаздым да. Кадыр, кадырым менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Кыздар, менде деле ыр бар. Мен Кадыр менен кыялдарга жетем. Мынаны уккула силер. Во, Кадыркага жумшаксың деп досторум. Сөз кылышса мен ал сөздөн коркподум. Андай менде деле бар. Кадыр менен не болорун чын-чынында мындан ары ким билет? Оу, ким билет? Кадыр акем ай чырагым аппагым. Сизди көрүп мен тазара баштадым. Кадыр, Мен сени Меккеге алып барамын, Кадыр. Мынасы бомба да. О, Кадыр жаным, менин өмүрлүк жарым. Мынчалык бакыт болбос бул дүйнөдө, бул дүйнөдө. жүрөгүмдүн касалы, атың ким сенин асалым? Айда, о Кадырканын балдары бар? Койчу. Ооба. Кадырка, эртерээк айтпайсызбы? Баарыбыздын сүйүүбүздүн аты алгандан кийин мынтип кычыктан чыкпай. Вообще-то биз сизге тарындык. Кыздар, Кадырканы ушу кылган үчүн Кадырканы давайте шыбайбыз. Эгер билсең Кадыр, ушундайсың Кадыр. Кадыр болуш аста-аста, Икрам болуш бир паста. Айзат, сен Кадыр аканы эмес, Икрам аканы шыбап койдуң го? Андай шыбак эмес, мындай шыбак. Алтын баштуу Кадырдан бака баштуу Икрам артык. Мактаган Кадыр тойдо сөгүнөт. Сөгүнөс койсоңуз. Кадыр бар үйдө, Икрам жатпай. Кадыр эки бет атып. Аида, серьезный болбойсуңбу? Сен 2004-жылы деп ким айтат? Сенден кишине 2007-лер турмушка чыгып жүрсө, сен жүрүшүң кара? Менден тез күйөөгө тийиш табы. Зато мен олордон тез өлөм. Bang. Элестетебиз 2007-жылкы сүйүшкөн кыз жигиттер үйлөнүп калып, арадан бир канча убакыттан кийин кыз өз төркүнүндө. Кандайсың кызым? Жакшы, апа өзүңүзчү? Жакшы, кайын журтуң жүрөбү? Ооба, жүрөт. Не жаңылыктар? Жаңылык той кылайык деп атабыз. Кандай той? Сүннөт той. Неберемди отурган жатасыңарбы? Жок, күйөө балаңызды. Bang. Урматтуу кыздар, апаңар айткан эң идеальный, ичпеген, чекпеген, саат 8-ден кийин көчөгө вообще чыкпаган, китептен башын көтөрбөгөн элдин кыздары мына бизбиз. Сиздер менен элдин кыздары командасы болду. Чоң, рахмат. Salam.